Нурдан Эмелевич, сізден маалыматыңызды уктук. Туура, эң туура. Бир эле биз эмес, бүтүндөй кыргыз эли көрүп турат. Акыркы жылдары курулуш тармагында бир топ жакшы иштер, жакшы жылыштар болду. Анын себеби биздин урматтуу президентибиздин бул өзүнүн чечкиндүүлүк кадамдары деп ойлойм мен. Жана ошондой эле ошол Кабминдин министрлери сиздердин дагы кызматыңыздар зор деп ойлойм. Ал жерде президентибиздин жеке көзөмөлүндө курулуп, жеке көзөмөлүндө иштер, жумуштар аткарылган үчүн бүгүнкү күндөгү мамлекетибиздеги курулуш тармагындагы рекордтук жетишкендикке жетишүү бул жеке гана биздин президентибиздин чечкиндүүлүгү деп ойлойм мен. Андан кийин урматтуу депутаттар, бардыгыңыздар көйгөйлүү маселелердин бардыгын көтөрдүңүздөр. Мен дагы ошолордун сиздердин катарыңыздарда дагы бир эки маселелер, бир эки суроолорум бар. Нурдан мырза, ата мекендик курулуш материалдарын өндүрүүчү биздин өндүрүүчүлөргө кандай сиздер тарабынан кандай жумуштар аткарылып атат, кандай колдоо болуп атат сиздерден? Эми курулуш тармагында билесиздер, курулуш материалдары болбосо ал нерсе болбойт. Албетте ата мекендик өндүрүштү биз колдоого дайынбыз. Ошонун эле негизинде мынакей мисал катары айтып кетейин. Кечээ күнү эле бизге ата мекендик ушул курулуш материалдарын чыгарган бир компания келип кетти. Ал компания краска чыгарган компания экен. Бул жаңы иштетип баштаптыр. Эгер мурун биз краскаларды ошол мектепте социалдык объектилерде курулуп аткан краскаларды Ирандан алдырсак, бүгүнкү күндө эми ошол жака өзүбүздүн ата мекендик производителден алалы деп чечтик. Жана ошондой эле мынакей Кара Балта шаарында жаңыдан иштеп баштаган завод ачылды. Бул арматурный завод. Алар дагы биз өзүбүз барып көрүп кеткенбиз, таанышканбыз. Жана көбүнчө заказдарды биз ошол жака бергенге аракетибизди көрүп атабыз. Бирок тилекке каршы алардын да объему чектелүү экен. Эгер объемду берсе, бүгүнкү күндө биз основной материалдарды өзүбүздөн чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол эле учурда мынакей Кемин районунда былтыр урматтуу президентибиз Садыр Нурбек Жапаровдун катышуусунда клинкерный завод ачылды. Ал заводду да биз ошо сопровождение кылганбыз курулуш иштеринде, жана ошондой эле ввод кылууда. Жана ошондой эле мынакей ал завод ушул Кыргызстандын Ысык көл, Нарын, Чүй облустун 3 облустун потребностун толук жаап берүүгө мүмкүнчүлүгү жетип атат. Азыркы учурда алар цементти чыгара баштады, клинкерди чыгара баштады, мощностин көбөйтүүдө. Эми азыр кыш болгондугунан мощность кармап турат, бирок ошол эле учурда заготовкаларын дайындап атат. Биз ата мекендик курулуш материалдарын чыгарган ишкерлерди биз колдоого ар дайым дайынбыз. Учурдан да пайдаланып айтып кетет элем, эгер ошондой ишкерлер болсо, кандайдыр маселелер болсо, ошол сертификация боюнча жана ошондой эле курулуш агенттигинде маселелер болсо, бизге келүүгө чакырат элем. Мисал катары айтып кетели, мынакей Канский ТШП деп өзүбүздүн ата мекендик заводубуз бар. Ошол заводдун ата мекендик чыгарылган жанакы листтер менен биз мамлекеттик курулуш агенттигинин сырткы фасадын жасадык. Бул дагы бир өзгөчө бир мындайча айтканда маанилүү нерсе. Себеби ушул курулуш агенттиги өзү колдонуп туруп анан элдерге колдонууга берсе дагы бул үлгү катары кетет дейм. Жана эгер баягы нормативдер, ченемдер бар, ошолорду дагы биз карап көп жерлерин өзгөртүп берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Жана өзгөртүп берип атабыз. Мен бул суроону берген себебим, сиздер ушул сырттан кирген курулуш материалдарына сертификат бересиздер да. Чындагы көлөм бересиздер, объем бересиздер, уруксат бересиздер сиздер тарабынан. Азыр сиз цемент жөнүндө айтып калдыңыз, мен ушул цемент жөнүндө да айтып койсом, бүгүнкү күндө сырттан келген цементтерди 6 айга Кабминдин токтому менен 6 ай убагына кирүү тыюу салынган эле. Бирок ал кандайдыр бир себептен алынып калды. Себебин билесизби? Бул маселе негизи экономика министрлигине тийиштүү маселе. Себеби экономика министрлиги ошол жанагы ченемдерди, объемдорду чыгарат. Биз техникалык орган катары болгону баягы сертификациясын өткөрөбүз. Себеби алынганын себебин мен билбейт экенмин. Аны ошол экономика министрлигинен сурасак. Нурдан мырза, туура. Мен экономга карайт ал.
бирок сертификат берүү бул сиздер тарабынан болот да. Сиз айтып атасыз, азыр жанагы кант заводуна кошумча дагы цемент чыгаруучу завод курулду да. Сиз айтасыз, өз тиги Ысык Көл, Нарын, Чүй областтарын камтыды депчи. Ал эми азыр түштүктө дагы 2 чоң заводубуз бар. 3 заводубуз бар экен. Бирок ошол токтом алынгандан кийин азыр Өзбекстандын ошол цемент өндүрүүчүлөрү азыр арзан цементти өздөрүнүн ушул Кыргызстанга киргизүү боюнча иш аракеттери болуп атат. Эгерде биз сырттан киргизе турган болсок, биздин атамекен өндүрүүчүлөрүбүз бүгүнкү күндө алар иштебей калышы мүмкүн. Эмне үчүн дегенде, өзүңүз билесиз, баасы боюнча ар жакта баягы роль ойнойт да. Ошон үчүн бул боюнча дагы эске алсаңыз, цемент боюнчачы, эмне үчүн дегенде арзан жүздөгөн адамдар иштейт ошол жерде. Салыктар төлөнөт, миллиондогон салыктар. Эгерде сырттан кирип кала турган болсо, бул нерсе токтоп калат. Эң жакшы бул сунуш, бул ошол цемент өндүрүүчү ишкерлер менен сиз өзүңүз дагы жолугуп, ошол сертификацияны берүүнүн алдында объемду толук камтый алабы? Камтый ала турган болсо, сиз сертификацияны токтотуп коюшуңуз мүмкүн. Толук укугуңуз бар ошого. Андан кийинки сизге суроо бул тех көзөмөл, технадзор деп билесиз. Ар бир зданияларды, ар бир курулуп аткан имараттарды ошол көзөмөл иретинде ушул сиздер тарабынан берилген сертификаттын негизинде бүгүнкү күндө ошол чоң көйгөй. Ал кишилер эң жашы эле 55-60 жашка, жаштар жок. Сиз ошону дагы билим берүү министрлиги менен сүйлөшүп, ушул курулуш тарабында студенттерди мындай сүйлөшүүлөр менен окутсак. Билесиз, Албетте сиз чоң маселени көтөрүп атасыз. Бул аябай орчундуу маселе. Себеби бүгүнкү күндө курулуш тармагында бүгүнкү күндө кадрлар жок эсе. Себеби ушул эгемендик алгандан кийин, ушул 90-чы жылдардан ушул акыркы 2020 жылдарга чейин кадр маселеси бизде токтоп калган экен. Азыркы учурда мынакей биз ошол эле учурдан пайдаланып айткым келет. Эгер кимде бир баягы диплому бар, бирок жумушу жок болсо бизге келсин. Биз жумушка алганга дайынбыз. Азыр алганга дайынбыз. Эгер баягы специалисттер болсо. Ошол эле технадзордукун, ПГСтикин, архитектор болобу, конструктор болобу, биз баардыгын жумушка алганга дайынбыз. Бул жерде эми маселе чечүү максатында биз азыр министрлик, билим берүү министрлиги менен да иштер жүргүзгөнбүз. Бизде бир 2 колледж бар, ошолор менен дагы атайын меморандумдар да кол койгонбуз. Жана ошондой эле мынакей баягы политехтин астындагы КАСИ деген университет бар. Алар менен дагы биз тыкыз мамиледебиз. Былтыр 2024-жылкы выпускниктерин, окуу жайды бүтүрүүчүлөрдү биз жакшы эле чакырдык, бирок көбү келбей койду. Андан тышкары эми ачыгын айтышыбыз керекпиз, биз сертификаттоо системасын дагы бир сыйра карап чыктык. Ал жерден дагы көп маселелер бар болчу. Себеби бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматтагы, мамлекеттик объектилерди карай турган бизде специалисттер калбай калган. Баардыгы частныйларга кетип калган. Мисал катары. Алардын себеби зарплатасы көп. Ошол эле учурда биз жаңы системаны киргиздик. Эгер частныйга иштеген келип атабы, сертификацияны баягы 1 жылдык кылып өзгөрттүк. 1 жылдын ичинде сен биринчи мамлекетке келип иштейсиң. Андан кийин гана сени баягы 5 жыл иштегенден кийин уже баягы окугандыгың үчүн жана ошондой эле билим алгандыгың үчүн баардык баягы кызматтарды жаап бүткөндөн кийин анан сен частникке кетесиң деген баягы нормаларды киргиздик. Туура, эң туура айтасыз. Кызыктыруу сөзсүз тарабынан, сиздер тарабынан болуш керек. Эмне үчүн дегенде, дагы 5-6 жылдан кийин таптакыр ушул кадрлар жок болуп калганга эсеп да. Эми Нурдан мырза, дагы бир маселе. Бишкек шаарындагы 1 квадрат чарчы метр батирдин баасы канча? Өздүк баасы канча? Анан бүгүнкү күндө базар баасы канча? Бүгүнкү күндө себестоимость, орусча айтканда себестоимость, өздүк баасы 1 чарчы метрдеки $900 $1100 чейин чыгып атат. Бул деген баягы өзүнүн классына жараштуу, жана ошондой эле курулуштун моделине жараштуу. Андан тышкары мисалга айтып кетели, жана панельный үйлөр бар. Алардын баасы арзаныраак эле. Алардыкы где-то бир $600 айланып атат чарчы метри. Ал эми каркасный метод менен салынган объектилердики 1 чарчы метри ошол $900 $1100 чейин өздүк баасы чыгууда. Ал эми базар баасы боюнча эми ал
кандай десем, бул антимонополиянын жумушуна Жок, тийиштүү туура. болуп калат го дейм. Бирок биз айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө базар баасы, даяр үйдүкү базар баасы $1,500 башталган учурлар. Нурдан мырза, бул маселени айткан себеби сиз курулуш тармагындасыз да, сизде бардык жагынан маалымат болуш керек да. Бардык тарабынанчы. Эми сиз билесиз да, $3,000 чейин чыкты алды. $3,000 чейин. Бул азыр бүгүнкү күндө Орта Азиядагы эң кымбат шаарлардын бири Бишкек шаары. Мен сизге бир пример катары айтайын. Бир объектибиз бар. Баасы бүгүнкү күндө $4,000 чыкты. $4,000. Бул жаңылык мен үчүн. Мен биринчи жолу угатам. Бирок базар баасы эң эски эле даяр үйдө, даже котловандан алып келгенде деле котловандыкы бүгүнкү күндө 1200-1300 сатып атышат. Жок үйдү 1200-1300 Бишкекте ошондой эле чыгып атат азыр. Нурдан мырза, эми бул азыр сиз 4,000 деп айтып койдуңуз. Бул жерлердин баасы дагы бүгүн сиз айткандан баштап кымбаттай баштайт азыр. Шаардагы жерлер дагы кымбаттай баштайт. Ошонун эле негизде бала бакча, билим берүүдө жана ошондой эле жеке үй салууда дагы кымбаттоо мындай тез арада өсүп атат да. Сиз айткандан кийин дагы экеси өсүп калды кетиши мүмкүн бул нерсе. Токтобойт. Кымбаттоонун токтотуу бир маселеси бар. Бул жана мен айтып кеткендей эле реновация программасын киргизишибиз керекпиз. Эгер ошо программа ишке кирип, иштеп баштаганда жанакы жерлердин баасы дагы токтойт эле. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, мынакей өзүбүздө бүгүнкү күндө жер маселеси аябай оор турат. Жер жок. Эгер мурун жер сатам деп объявление, реклама чыгарса, бүгүнкү күндө жер алам деген рекламалар көпчүлүк. Бул программаны эгер биз киргизсек, эски жараксыз үйлөрдүн ордуна жаңы заманбап үйлөрдү куруп, ошол эле учурда баягы жери бекер болуп калат эле. И ошо менен биз эки нерсени жабат элек. Бул биринчиден шаарыбызды оңдойт элек. Экинчиден ошол жерде жашаган биздин жарандардын турак жай маселесин жаңыртып калат. Бул эки эң чоң нерсени баягы маселесин жаап алат элек. Ошол программаны биз ойлойбуз, быйыл ишке киргизишибиз керек. Ошол программа киргизгенде батирдин баасы дагы бир кыйла, мындайча айтканда, токтойт деп мен ойлойт элем. Сиздин толук мүмкүнчүлүгүңүз бар бүгүнкү күндө ошону ишке ашырганга. Сиздин колдооңуз аябай чоң, зор да. Ишке ашырабыз, албетте. Эми менде дагы бир суроо калды. Авариялык мектептер бар, авариялык мамлекеттик имараттар дагы бар да. Сиз мыйзамсыз салынган үйлөрдү буздурдуңуз. Жана ошондой эле мыйзамсыз жана жерлерге курулгандарды алдырдыңыздар да. Токтоттуңуздар ошо курулуштарды. Азыр айыл өкмөтү АТРдин алкагында айыл өкмөттөр бирикти да. Кээ бир айыл өкмөттөрдүн зданиялары бүгүнкү күндө авариялык такыр кирүүгө колдонууга мүмкүн эмес деген МЧСтин корутундусу бар. Жана ошондой эле бала бакча, жанагы мектептер дагы бар да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ошолор каралбай калып атат да. Сизде азыр ушулардын тизмеси барбы? Социалдык объектилер боюнча авариялык абалдагы объектилердин тизмеси бар бизде. Бизде бүгүнкү күндө авариялык абалдагы мектептердин саны 100гө жакын. 199-100 деп бергенбиз. Бул цифра 2 жыл мурун 300 болчу. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, мынакей бүгүнкү күндө мамлекетибизде болуп аткан саясаттын негизинде баягы эски объектилерди бузуп, ордуна жаңы заманбап баягы социалдык объектилер салуудабыз. Мен ойлойм, Кудай буйруса, ушул жылы биз ошол авариялык абалдагы мектептерди жабышыбыз керекпиз. Маселесин жаап бүтсөк, андан кийин административдик маанидеги зданиялардын, имараттардын маселесин өтөбүзгө деп ойлойм. Себеби биринчи өзүбүзгө белгилүү болгондой эле, бул балдарыбыздан эчтекен аябашыбыз керекпиз. Биринчи орунда мектеп, а биздики кичине баягы көзүбүздүкү күтө турат деп ойлойм. Нурдан мырза, анда сиз кат жүзүндө ошол 100 мектептин тизмесин берип койсоңуз, биз жылдын жыйынтыгы менен сизди дагы бир сөзсүз түрдө фракциянын жыйынына чакырабыз. Ошондо биз канча мектеп кирди, канча мектеп бүткөрүлдү, ошону сурайбыз. Экинчи, мен дагы жазып алсаңыз, менин сунушум Арсланбап айыл аймагы болуп, аябай чоң бир аймак түзүлдү, 3 айыл өкмөттөн биригип. Бүгүнкү күндө ошол имараты бир 30-жылы курулган айыл өкмөттүн имараты. Фундаменти жок. Такыр мүмкүн эмес колдонууга. Бирок ал жер аябай жакшы, мындай туристтерди өзүнө тарта турган,
турист баягы сырттан конокторду чакыра турган жерде ошол жерге бир мүмкүнчүлүк болсо быйылкы жылга ошол жерди караштырып берсеңиздер, жакшынакай бир имарат салып берип койсок, ал жерде иштеген биздин айыл өкмөттөгүлөр дагы мындай жакшы бир келечекке болгон жакшы бир эме менен иштейби деген ойдомун да. Ошон үчүн жазып алыңыз, Арсланбаб аймагынын имараты деп. Рахмат.